Кече 22-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жумушу сапарынын алкагында Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Чаңгырташ айылында болду. Аталган айылда каттуу жааган жаандын кесепетинен дамба жарылып, айылдагы турак үйлөр, оорукана, мектеп, балдар бакчасын суу каптаган. Марипов кыска убакыттын ичинде дамбаны кеңейтип, аны бекемдөө керектигин, анын ичинде селдин нугун буруу үчүн атайын курулманы куруу мүмкүнчүлүгүн кароо зарылдыгын билдирди. Dambаны көрүп келдик, дамбаны тез арада оңдойбуз. Эртең бүрсүңү сел келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушу 3 дамбаны тең биз тез арада бүткөрөлү. Азыр техниканын бардыгын айдайбыз ушул жака. Техника жок эмес. Сиздерден сураныч. Мына мен ушул жерде туруп губернаторго, акимге, айыл өкмөткө тапшырма берем. Мына ушу нукту ачыңыздар буяка. Нукту ачпаган үчүн мен азыр өйдөдөн да туруп көрдүм, келип ичинен да көрдүм. Ортого келип мына көлөк болуп ашпай, ошол каптап атат бардыгын. Больница детсаттын бардыгын каптаптыр. Дагы жакшы Кудайга шүгүр айт күн экен, 150 бала детсатта эмес экен. Больница боюнча тез арада документин даярдаңыздар. Быйыл болсо быйыл, болбосо эмки жылга киргизип, башка жерден жер ажыратып больница курайлы. Азыр мына 400 үйгө сел кириптир, 46сы жараксыз деп атат. Азыр берде мына 5% сууда деп бир сунуш айтылды. Үй салып берсин деп бир сунуш айтылды. Биз мында кылайлы. Мен азыр тапшырма беремин ордунда. Комиссия тез арада иштеп чыксын. Бардыгын элдин катышуусунда тактап чыккыла комиссия. Бир нерсени айтып коеюн, МЧС ушул жерде бүтмөйүнчө кетпейт. Марипов жабыркагандарга мүмкүн болгон жардамды көрсөтүп, селдин кесепетин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кошумча күчтөр жана атайын техникалар тартыларын кошумчалады. Ошондой эле ал сел кырсыгынан 6 жаштагы каза болгон кыздын үй бүлөсүнөн кабар алып көңүл айтты. Андан кийин Марипов Сузак районунун Достук айылында болду. Достук айылында сел ташкынынын кесепетинен эгин талааларын суу каптап, натыйжада дыйкандардын түшүмүнүн бир бөлүгү жок болгон. Марипов келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталган соң жабыркагандарга тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн айтты. Техникалар жөнөтөлү бардыгын, Кудай кааласа. Белгилей кетсек, Сузак районунда селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган, анын ичинде 118 турак үйдү суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чечимине ылайык 46 турак үйдү жашоого жараксыз деп табылып, тазалоо жана келтирилген зыяндарды аныктоо иштери уланууда. Жаңылай Болотбекова, Тагайбек Акматов, Сузак району.